алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарга берекелүү жума күнүңүздөр менен. Жума күнгө карата бүгүн блогто анонс кылдым. Негизи блогто бул анонс болгон жок, только марафондун катышуучуларына ушундай мүмкүнчүлүк болду, бирок дисциплинада болушубуз керек. Ошондуктан эртең суббота күнү биздин акция токтойт. 5000 ордуна 3500 сом менен катталуу токтойт. Эртең токтош керек. Себеби дегенде адамдарга бир гана мүмкүнчүлүк бериш керек дисциплинага түшүүгө. Барыңыздарга дагы бир ирет салам. Сиздер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Сиздер кубанычтасыздарбы? Көнүп калдык, көнүшүп калдык бири-бирибизге эфир көргөндү. Эфир өткөндү да мен да көнүп калдым. Сиздер дагы көнүп привычка, адатка дагы айланып калды деген ойдомун. Кандайсыздар? Жума күнүңүздөр кандай өтүп атат? Жума күнүм эмне кылдыңыздар? 9 токош жазадыңарбы? 7 токош жазап Куран окудуңарбы? Ата текти эстедиңерби? Ыраазычылык айттыңарбы? Алардан энергия ала алдыңарбы? Негизи жума күнү же 4-чү күнү ушундай 7 же 9 токоч жазап, жыт чыгарып, өзүңдүн тилегиңди айтып, Куран окуп турганды дагы мен ушундай жакшы көрөм да. Блогто дайыма көрсөтпөсөм дагы ошону колдоном. Ооба, сиздерге да сунуштайм өзүм колдонгон нерселерди. Бүгүн бизде тема выгорание экен, бирок выгоранияга дагы каршылыктарды, то есть сопротивленияларды, ден соолук тууралуу, ресурсное состояние тууралуу дагы айтып кетейин деп атам. Себеби дегенде выгорание жөнүндө эле айтканда бул кичинекей бир теманы эле, подтеманы камтып калат экен да. Ошондуктан биз примерно 20 мүнөт мен теманы сүйлөйм бүгүн. Жана көбүрөөк 2-3 айымга разбор жасаганы, суроо жооп кылганга аракет кыламын. Макулбу? Окей, угулуп жатам, угулуп жатам. Угулуп жатам. Барыңыздарга салам дагы бир ирет. Ыйык жума күнүңүздөр менен. Күндөрдүн эң улугу жума деп айтат турабы? Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Кайсыл жактан чыгып атасыздар? Барыңыздарды мен дагы сагынып калдым. Мен да көнүп калдым эфир өтө берипчи. Мындай экен да. Дисциплинага түшүп алсаң, привычка болуп калса, ошол нерсени алып кетиш системность бат келет экен да. Бул жакта дагы өзүңдүн жүрөгүң каалап тургандагы реализация болуш керек экен бул жумушчу, выгорание абалы. Мисалы үчүн мен канча мына наставничество алып барам, канча айымдар менен иштешем, эчтеке болуп элек жатып эле мен выгорание болуп атам дегенге кабылам да, мен чынын айтканда. Экинчиси болсо өзүм чындап жашоодо выгораниега кабылгам. Мен бул жакта силерге айтып бере алам. Ал выгораниедан медикаментозный лечение менен чыккам. То есть кандай медикаментозный лечение? Капельницаларды алгам, дарыларды ичип анан чыккам да. Былтыр кышында, как раз декабрда. Балким бул жакта биринчи жолу угуп аткандар бар. Бирок бул менин башыман өткөн. Мен муну катып жок андай болгон эмес деп как оно есть айтам. Себеби дегенде сиздер билесиздер го, мен дайыма чынчыл как оно есть истинно сүйлөйм го. Ооба, бүгүн Оштон дейт, Анталиядан, вау, Москва дейт. Москвага, кстати, Москвага экиси барабыз. Буюрса, биринде учуп кетебиз Азаткан эже менен, экисинде бизде тренинг болот. Келиңиздер, Интер деген отелде тренинг болот. Сонун саат 10-дон. Тренинг саат 10-дон баштап, суббота 2 декабрь 10-дон баштап 5-ке чейин болот. Ким Москвада болсо келиңиздер сөзсүз түрдө. Да, тренингдин входу 500 рубль. Бул чисто ошол отелдин помещениясын актаганга эле. На самом деле ал жакта бүт разборлор болот. Ошол жакта мен ведущий болом. Жолугушабыз, сүрөткө түшөбүз. Нарын актала дейт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Жума күнүңүздөр менен дагы бир ирет барыңыздарга сак саламдарды узатам. Бүгүн сиздерге мына выгорание жөнүндө сүйлөшөлү. Себеби дегенде азыр мына Инстаграмда, инфобизнесте дагы көп жумуш алып кетип аткандар выгораниега кабылып, токтоп, дальше кетпей калып атышат да. Ушундай действительно бул мындай караганда это серьезное заболевание, да. Себеби дегенде у меня был период, даже WhatsApp'та ачкым келбей, жүрөгүм уже айланып калып
баштаганда. Ошондо абалга өзүмдү былтыр жеткиргенге эмне себеп болду? Жана ушул выгоранияны мен окуучуларым сопротивленияны, каршылыктар менен выгоранияны эмнеге алмаштырышат? Каршылыктар деген эмне, выгорание деген эмне? Ошол жөнүндө биз сөз кылабыз жана бүгүн көбүрөөк разбор консультация кылганга басым жасайлы, макулбу? Биринчиден, бул жакта эмоциональное выгорание дегенде бизде вот истощенное состояние, эмоциональное выгорание эмнеден болот? Мамиледен болот, өзүбүздү аябастан, элементарный денеге керектүү уходту бере албагандыктан, 24 саат бою иштегендиктен, туура эмес тамактануу, туура эмес, мисалы үчүн түнкү 2-3 чейин иштеп, 2-3 саат уктай берсең, денең эс албайт. Биз билебиз, что биз денебизди эс алыш керек, эртең менен, мисалы үчүн мен айтам да, 11ге чейин, хотя бы 10:30-11ге чейин уктап, эртең менен 6да туруп, батыраак көп жумушту бүтүрсөң сонун болот да, сен бодр жүрөсүң. Мына башканы айтпай эле коеюн, мен мисалы үчүн кеч жатып, түнү бою жакшы уктабай калсам, эртеси аябай начар сезип жүрөм өзүмдү, ресурсный состояние жок, сториске чыккым келбейт. Кандай десем, баардыгын жаап салгым келет. Инстаграмды, жумушту, курстарды баарын жаап салгым келет. То есть бул ресурсное состояние, менин абалым, внутреннее мое состояние напрямую играет роль. Ошон үчүн биз ички дүйнөбүздүн тынчтыгы, өзүбүздүн абалыбыз менен, өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен иштешибиз керек да, өзгөчө айымдар. Мисалы үчүн көчө көрдүңүздөр, мен салонго барып эле чачым кырктырып келдим, зато канча сторис жазап, бийлеп, ырдап, өзүм жагып, өзүмдү сулуу сезип, бактылуу сезип, канча сонун стористер жазадым. Көпчүлүккө чыккым келди, жүргүм келди, бир эмес 2-3 эфир жазадым, өзүмдүн да баракчамда, бул жактан дагы. Демек, биздин ментальное, наше духовное состояние очень даже играет роль. Мен өзүм ушундай өзүмдү сулуу, жашнакай, настроением сонун болуп турганда, мен да сториске чыккым келет, эшикке, көчөгө чыгып, адамдар менен сүйлөшкүм келет. Демек, это играет роль у нас. Да, выгорание эмнеге болгон менде. Эс алуу өзүмө бербегендиктен, погоня бар болгондуктан, погоня, то есть погоня, өзүм эс албагандыктан, погоня болгондуктан, то есть жумуш деп баш отуң менен жумушка кирип кеткендиктен, анан ошондо выгоранияга кабылганмын. Анан делегированияны билчү эмесмин. То есть сфера у меня 8, адамдарга ишенич оор болчу. Балким силерде да мындай болгон, балким мен айткан сөздөрүм силерге да мындай жакын болот. Менден өтөр эч ким жакшы кыла албайт. Менден өтөр эч ким жакшы окута албайт. Жолбосо баарын мен өзүм кылышым керек деп, бүт өзүм кылчумун баардыгын. И ошол абалда өзүмдү выгоранияга алып келгенмин. Себеби дегенде бир адам эч качан бир дарак токой болбойт, бир масштабка чыгыш үчүн бир адам командасыз чыга албайт деген сөз да. Ошондуктан эле, мисалы үчүн бул жакта канча команда отурат, кураторлор бар, модераторлор бар, менеджер, отдел заботы, канча кыздар силерге консультация берип, силердин суроо жоопторуңарга да жооп берип, мени баардык жактан колдоп аткан командама бир дагы ыраазычылык айта кетейин. Себеби дегенде, эң башында мен баарын өзүм жасап, өтө выгорание болгом. Мне казалось, что бул адам келип, мендей жаза албайт деп аркасынан текшере берчүмүн. У меня еще сфера 8. 8 деген эмне? Контролёрду алчы. Контролёр, ревизор ишенбейт, аркасынан текшерет кайра, чукуп чыгат бир нерсе. Бул иштермандык, бирок Аяз Шабудиновдун эң жакшы формуласы бар да, он находит нужные кадры, ток жакшы, токотер, профессионал жакшы кадрлар таап туруп, доверие берет ага. У тебя получится депчи. Вот ошол нерсени өзүңөргө да алып колдонсоңуздар болот. Себеби дегенде бизнесте эң туура нерсе бул кадры. Мен мына отдел структураны, отдел продаж, отдел маркетинга, отдел кураторов, отдел контроля деп мындай структурасын, организационный схеманы чип бардыгын внедрять эттик. Бирок 1000 внедрять эткен күндө дагы, 1000 CRM-ди киргизген күндө дагы кадровый голод, кадр маселеси өтө
чоң ролду ойнойт экен. Ошондуктан эгерде жакшы кадрларды, жакшы команданы топтоп алсаңыз, колу бутунан кармап, жакшы мамиле кылып, кармап калсаңыздар болот. Бирок эртели кеч кандай адам болбосун, аны чынжыр менен мойнуна байлап туруп биз кармай албайт экенбиз. Ошондуктан кетем десе алда жакшы кетип, сиз дагы жөкөңөр жакшы мамиледе калып кетсеңиздер сонун болот да. Эмне дейт элем? Выгорание абалда. Бул жакта сиз менен иштешким келип атат, бир аз кымбатыраак болуп атат, наставничество дейт. Выгорание менде эмнеден болду? Погоня была. Погоня болду. Биз өзүбүздү эс алдырбаганда, дене эс алыш керек. Хотя бы 6 саат, 7 саат, 8 саат укташ керек дене. Эс алып биз баш денеде турат да. Андан кийин ошо тайм менеджмент, туура эмес убакытты пайдалануу. Көчө жок, мурда күнү айттымбы, мен айтпадымбы? Мен үчүн, мисалы үчүн, мен мозгум менден бир аз мындай туура сапаттар жакса алсаңыздар болот, өзүңөрдүн жашооңорго колдонсоңуздар болот да. Эгер сиздин баалуулугуңузга дал келбесе, колдонбосоңуз дагы болот. Бирок мен өзүм кантип ойлоном? У меня стратегиям иштейт да. 5 саат жөн эле ушакташып, ошол жакта ля-ля тапаля деп монтип жүргүчө, мен барып четко аягында 1-2 саат отуруп, ага чейин иштеп, же болбосо мындай результативный встречаларга баргым келет да. Анан мен өзүмдүн данностьум ушундай экен. Кандай десем, мисалы үчүн бул жакта чөйрө отурса, бул жактан жөн эле бир шмоткаларды, көйнөктөрдү сүйлөшүп, убакыт короткон чөйрө болсо, ал жактан мен результат көрбөсөм, мен бир жака, то есть балама, апама бир жака кетем деп эле мен ал жакта отура албайм да, туруп кетем просто. Сыйма билем мен туруп кетем. То есть мен отура бербейм, мындайча айтканда жүрө бербейм да. То есть бардык нерседен мындай эффективно, результативно убакытты колдонгонду жакшы көрөм. Тарс, четко. Балким силерге бул инсайт болот, билбейм да. Мен ошентип туура ойлойм да. Андан кийинкиси эмне bizde? Мына карасаңыздар, биздин ар бир эфирибиз 1 сааттан 1 саат 10 мүнөткө чейин четко бүтүп атат да. Себеби дегенде бул жака 3 саат 4 саатка чейин уланып кетсе, баарыбыз уктап калышыбыз мүмкүн. Выгорание да кандай абалда болот? Карагыла. Бул нервный, тревожный состояниеда жүргөн айымдар барбы? Кыжаалаттык, жан дүйнөсүндө кандайдыр бир кыжаалаттык болуп, жан дүйнөсүндө кыжаалаттык болуп, ошо сабыр абалына түшө албаганда. Ушул жакта, мисалы үчүн, представьте, что вот Кудай сактасын, но сенден бир миллион сомго, миллион долларга банкрот болуп калсаң, ну Кудай сактасын да, банкрот болуп калган бир киши дейли. Же болбосо ошол банкрот болуп калган адамды состояниясын элестетип көргүлө, кандай состояние. И ошол адам болуп кайра бул жака келиш үчүн эмне жардам берет деп ойлойсуздар? Таблетка жардам береби ошол состояниядан чыкканга? Комментарийге жазсаңыздар, кичине өзүңөр мээбизди включать этип, активный болуп, минус 0го карызга батып калган адам болсо, ошол выгорание абалдан кантип чыгат? Бизнеси банкрот болду дейли. Таблетка жардам береби ага? Депрессиядан таблетка жардам береби? Жардам бербейт. Ошол абалдан кандай чыгат депрессиядан? Спорт менен чыгат. Чөйрө менен чыгат. Чөйрөнү китеп окуйт, спорт менен, чөйрө менен чыгат. Чөйрөнү каяктан табат? Курстардан. Биз азыр мына чөйрө тапкыбыз келсе эмнеге барабыз? Сетевойго барабыз, же болбосо курска барабыз. Даже мен өзүм мындай билем да, 1000 сомдук, 2000 сомдук курска барсаң, ошондой чөйрө табасың. Кымбатыраак курска барганда ошондой чөйрө табасың да. И кимден сатып алатсаң дагы өзүнүн аракети менен, ооба, өнүккөндө өзүн алып чыгат, өзүн суруп чыгат. Туура. И чөйрө менен чыгат. Спонсор дейт. Спонсор менен чыгабы? Окей. Ошон үчүн сөзсүз түрдө выгорание — это очень тяжелое, кажется, заболевание, поэтому мен башында өзүмө эс алганды бербегендиктен, кайсы бир убактарда уйкудан да калып аткандыктан, ошондо абалга келгем и медикаментозный лечение алгам. Капельница алып, башым ооруп, тиштерим түшүп, кашымда биягым түшүп, башым тынбай ооруп,
уктап даже башымды көтөрө албай калган абалга баргам. Былтыр декабрда выгорание болгом, жесткий, телефонумду ача албай, WhatsAppка жооп бере албай калгам. И ошондо түшүндүм, эмнени түшүндүм, что всех денег не собрать. Я женщина, я девушка, я женщина, и я не должна пахать как лошадь 24/7. Я должна зарабатывать свои женские нежные деньги в свое удовольствие и в свой кайф. Ушул нерсени мен дагы силерге үгүттөйм да. Өзүңөрдүн хоббиңерде, өзүңөрдүн жакшы көрүп сүйгөн жумушуңар аркылуу акча таап, каражат, финансылык стабильностька келсеңиздер болот. И бул жакта үй бүлөлүк баалуулукту дагы айткым келет, себеби дегенде үй бүлөнү дагы, бала чаканы да күндүгө садикке алып барып алып келип, кайын журт баардыгын баланста алып кеткенге аракет кылышыбыз керек экен. Себеби дегенде бизде статус болуп, менде акча болуп, статус болуп, бирок ден соолугум жок болсо, ошол моментте мага эч нерсенин уже кереги жок болду да. Мен уже мындай башым ооруп өлүп калат окшойм деп эле ошондой абалга келгем да, былтыр декабрда. Ошол нерсени мен түшүндүм, что эгерде сенде статус болуп туруп, биринчи компетенция болуп, масштабка чыгып 5-чи компетенция болуп, 8-чи компетенция акча болуп туруп, бирок ден соолугум болбосо, 9-чу компетенция жок болсо, зачем маганда ошол статус, ошол акча, ошол бийлик? Сиздин насаатчылыгыңызга катышкым келет, бирок возможность тапсам болот. Рассрочка бар, же болбосо внутренний рассрочка бар. 10 000, 20 000 бронь кылып туруп, жан талашып жума сайын прям клиент таап иштеп, параллельно акча таап, курсуңузду запуск кылып, насаатчылыгыңызды ачып, менден да окуп, курста жазганга макулмун, буду пахать как лошадь, буду работать, зарабатывать десеңиз, welcome. Кээ бирөө келет, убактым жок депчи. Убактым жок десе, значит, кантип ал? Ошон үчүн сиздерге мен ошону үгүттөгүм келет. Инстаграмдан дагы стористен ошону трансляция кылып атам, көрүп атасыздар го баалуулуктар. Хотя бы воскресенье өзүңөргө убакыт бергилей салганы, Инстаграмды полностью интернетти өчүрүп, информационный шумду азайтып, лишний отпискаларды кылгыла, непонятный мусорный аккаунт болсо, негатив алып келсе, отписка кылып эле 100-200 адамга эле подписанный болсоңуздар, сонун и так эле 1000ден ашуун болсо, Инстаграмда подписка бөлүмүндө теневой банга түшөсүңөр. Дальше у нас что? Выгораниянын түбү это не любовь к себе, да. Өзүн сүйгөн адам өзүнүн денесин жаратканын бесплатно бекер берген биздин денебизди аманат кылып, биз жакшы кармап, уход кылып, дисциплина телода жүрсөк, ошол мына энергиябыз дагы көтөрүлөт да. Тело дисциплинада болсо, мындай бодрый болуп, кандай десем, мындай сонун болуп турат го. Мен айтпайм прям накачанный мускулдарды кылалы депчи, бирок дисциплина телодан сөзсүз түрдө дисциплина боякта интеллект мээбизде иштеп баштайт, биякта идеялар келип баштайт. Ошон үчүн мындай тонуста жүргөн дене, мен ошол нерсеге жете албай жатам азыр, чынын айтайын. Себеби дегенде мен аябай арык мындай болоюн деген прям эмем жок, но дисциплина тело кылып, азыр эмоциядан кетип, басып, спортко келсем, 10 эсе көп акча табам. Бияка иштеп баштайт. Вот я чем отличаюсь от других? Вот паспорт карасаңыздар, паспортный контролдо өтүп атканда бул билимимде миллион деген акчаларды короткон, бул мээимди вскрывать этип, таможнядан кармап калбайт да мен турабы? Миллиондоп салган акча биякта бар. Мээм инвестиция вот здесь башымда. Эч нерсе аренда албайм. Эч бир товар сатып ары бери алек болбойм. Мээм менен акча тапканды үйрөнүш керек. Мээбиз иштесе, вот Lexus айдап, машина элитка, статус, джиптерди айдаган, ошондой нерселерге жеткен адамдарга суктанбайм менчи. Я вот получаю удовольствие, как вам сказать, вот я люблю вот мээси иштеген, мозг мээсин иштете алган адамдардан вот удовольствие алам да, вау депчи. Ошондой адам жанынан чыккым келбейт. Кандай десем, джип айдаган эмес, вот мээсин иштеткен адам менен. То есть ушундай болот экен да, даже вот бой узун, жашнакай, сонун бала чакырып, анын менен свиданияга чыкканда сүйлөсө, эч нерсе сөзү жок, неинтересно болсо, вот что с ним разговаривать?
или кыз чыкса, кыз пустышка болсо, вот что с нее брать? Поэтому бояңарды развивать этсеңер, мээбизге вложение кылып, именно ушул жакты инвестиция кылсак, сонун экен да. Люди хотят разбор. Все хотят разбор. Одни и те же отправляют. Те, которые были, мен силерди коша албайм. Да, давайте тогда суроо жооп кылалы. Бүгүн суроо жоопко көбүрөөк берейин убакыт. То есть бүгүн 2-3 айымды успею, наверное, суроо жооп кылганы. Келиңиздер, суроолоруңузду бериңиздер, текст менен жазып бериңиздер ылдый жакка комментарийге. Кандай суроолоруңуздар бар? Мага кандай сурооңуздар бар? Ачык бул жакка жазып берсеңиздер болот. Инстаграмда кандай көрүнөт экен сиздерге? Инстаграмдан кандай көрүнөт экен? Көп айтат сүрдүү, стерва деп ойлойбуз деп, жандуу жолукканда вообще башкача экенсиң деп айтышат. Кандай суроо берет элеңиз? Экөөбүз жандуу бетме бет кофе ичип отурсак. Кстати, жандуу жолугуш уюштурсак болот да. Ой, жаным, идём. Мне не нравится папа. Тебе не нравится папа? А что мне сделать? На. Спасибо вам. Пожалуйста, иди туда, Жан. Пожалуйста, иди туда. Иди туда. Ну ладно, хорошо. Кандай сурооңуздар бар? Мне отправляют запрос. Ачык көңүл шайыр экенсиз, мени разбор кылчы, вы супер дейт. Жакшы. Сиз эмнеден баштагансыз дейт. Мен эмнеден баштагам, памперске акча жок. Лалафодон эски кийимдерим 200-300 сомдон саткам. Ошондо биринчи СММ курска акча топтогом. Жолдошум акча бербейт болчу. Сиздер акчага бекем да. Анан өзүм ошентип акча тапкам. Ал 100 сом, 200 сом таштаса, 20 сом, 50 сомдон топ. Мынтип блокнотко салып топтоп, катып, кийимдерим сатып, балдарымдын эски комбинезон, бир нерселерин сатып, акча топтоп, анан өзүмө сөз бергем, жашоомду өзгөрткүм келет деп. Ошо курсту окугандан кийин мен ушул курстун акчасын актайын деп 500 сомдон, 1000 сомдон, 2000 сомдон баракчаларды алып барганмын. Андан кийин ошол баракчаларды алып барып жүрүп, мени да үйрөтчү дегендер болду. Ошентип курс ачылды. Курс ачылган соң анан карасам мен 10 киши алып аркасынан кубалап, тапшырма аткардыңбы? Кана тапшырма бер деп менен сфера 8 результат кылып, мен силерге айтып атам го. Мен силерге берип атам, үй тапшырма кана аткарганыңар депчи. Аткарсаңар силерге дагы 5 эсе көп нерсе бермекмин деп атпаймынбы? Ошондой да. Анан ошолорго чалып алып үйрөтчүмүн 5 айга чейин. Ошондон соң карасам, башкалар өсүп атат, мыкты чектерге. Мен 1000 сомго сата албай атсам, алар 5000ден сатышчы, 100-200 кишигечи. Анан менде эмне жетишпей жатат деп өзүмө суроо бердим. Көрсөм ага билим жетишпей жатыптыр. Ошол Кудайдан сураган нерсе, жараткандан сураган нерсе сага келет экен. Хэштегтер аркылуу бир мындай Инстаграмга барат эле, бир такалып эле. Ошол биринчи наставнигимен насаатчылыгын сатып алгам. Ал кезде мага 27 000 аябай чоң акча болчу. Ошону бөлүп төлөп окуп, андан кийин Айгерим Теңирбергенден окудум, андан кийин Дин Саят, андан кийин Мария Фонина, Настя Пикси, Роман Половинкин, Дин Саят, кто у нас еще? Мерим Төлөпбергендин комьюнитисинде болдум. Андан сырткары Самара Кеңешева, Заткан Жусупова, Жанат Кожомжаров менин наставнигим. То есть бардыгы ушул 10-11дей устаттын астынан өткөн кызмын, асмандан түшүп калган эмесмин. Бул мен ушул даражага жеткирген менин мыкты устаттарым. Себеби дегенде устатка разы боло албаган адам эч качан өспөйт. Ар дайым разычылык айтып, аттарын дагы атап келем. Ошондуктан мен 10-11дей наставнигим болгон. Баарына разычылык билдирем. Себеби дегенде именно наставник менен өскөм. Мисалы үчүн менде азыр 29-30 миллионго курс саткан кейс бар, психолог катары 3 жылдан бери наставникмин. Бул мен билимимди эмес, тажрыйбамда, то есть тажрыйба кыргыз тилинде рынокто психологдун курсун 29-30 миллионго саткан 1,5 жылдын ичинде.
өзүнүн 3 жылдан бери алып келаткан насаатчылыгын алып чыккан, канча деген кыздарды чыгарган. То есть бул менин тажрыйбамды болуп атат да. Эмне үчүн чек мындай дегендечи. Жаңы баштап атканда бул жак мындайрак кезде 15.000 сом болчу. 2 айга насаатчылыгым 3 жыл мурун. Өзүң өскөн сайын элдер результат алып бата берген сайын сен жолуң өзү ачылып кете берет. Эл өзү алып келет. Ошон үчүн элге кантип туура кызмат кылышым керек, элге кантип пайда беришим керек, элге кантип кызмат кылып элге эмнени берсем болот деген ниетти койгондо аркасынан акча келет. Элге пайдалуу болсоң, эл сага аркаңан кубалап келип акчамды алчы, пожалуйста, мону сатчы, мону үйрөтүп койчу деп өзү келип чуркашат. Ошол абалга келиш үчүн эмне болушуң керек? Сен эң биринчи ниетиңди туура койгонду үйрөнүшүң керек. Мен азыркы учурда типа работаю на душе беспокойство, информация, обученияларды алып жатам, бирок мурдагыдай интерес жок. Кайф албайм. Мурда утром ходила, медитация, обучение, туризмде ишке кетчүмүн дейт. Что-то вообще как-то не очень понимаю. Мен өзүмдү өнүктүрөйүн деп ачпай аракет кылам, бирок бир жума же 2 жума аракет кылам, анан кайра эле мурунку кебетеме түшүп калам. Эмне кылсам болот дейт. Дисциплинага түшүңүз. Ачпай аракет кылам, бирок бир жума. Дисциплинага түшүңүз. Возьмите прям монтип туруп сизди катуу дисциплинага түшүргөн бир адамга наставникке болобу. Барыңыз, 2 ай чыгып токтоп калдым дейт. Чөйрөгө барыңыз, наставникке барыңыз, жүрөгүңүз жаккан, каалаган, анын сөзү сизге өтүмдүү болгон. Бестетип жакпаса, анын сөзү өтпөйт. Менде бекер нерсе жукпайт деген установка бар, кантип арылсам болот дейт. Прорабатывайтесь, менин суроом эмнеден баштаганды билбей жатам дейт. Эмнеден баштаганды билбей жатсаңыз, эмнеден биякта көбүнчө 0дон келгендер көп да биздечи. Эмнеден баштаганды билбей жатсаңыз, вот 0дон башташыңыз керек да. Биз үйдү курардын астында фундамент бийик болуш керек. 1-класс, мисалы үчүн. Кызым эмдиги жылы 1-класска барат. Биринчи мугалими күчтүү болуш керек. Жакшы мамиле кылып, билимге сүйүнүп, жүрөгүнө салып бериш керек да. То есть мен мына билимдерди сүйүп, монтип тетрадьтардын баарын монтип алып отурам го мына. Билимге болгон сүйүүнү баламда потенциалын ачып бериш керек. Ошон үчүн фундамент. Үй бийик болуш үчүн фундамент маанилүү. Үй бийик болуш үчүн фундамент маанилүү. Туурабы? Фундамент бийик болгондо, бекем турганда үй да жакшы бекем турат. Твёрдо будет стоять дом на ногах. Ошон үчүн жакшы базовый, мен билбейм, мисалы үчүн СММ болсо, жакшы базовый курста окушуңуз керек. 1000 сомдук курста, мисалы үчүн, ар кандай курстар бар. Негизи базасы бир СММдечи, там ссылка эле келип калабы, кайтарым байланыш кандай, бардыгын карап, отзывын окуп, кайтарым байланыш кандай, практика барбы, ошол жакта кантип сизди текшерет. То есть жакшы базовый, жакшы курска барып окуп башташыңыз керек. Андан өзүңүздү пробовать этишиңиз керек. Я себя долго искала, я и ресницы наращивала, я и макияж училась, 1С училась. Баарыбыз СММден баштаганбыз. Бүт инфопродюсерби, наставникпи, ким болот, баардыгы СММден башталат. Себеби дегенде бул база, бул основа. Без этого никак. Мен СММщик болбосом дагы бул базовый знания мага керек болот да, по-любому. Психолог болсоң дагы сен макеттерди жасабайсың, бирок Инстаграмдын алгоритмин туура алып барганды, постторду, стористерди кооздоп, жакшы контент жасаганды билишиң керек өзүң үчүн. Себеби сен 1000 СММди жалдаганда дагы сен бизнесиң үчүн эч ким күйүп пышпайт. Ошондон башташыңыз керек. Анан банкка барганда мен эмнеден баштадым? Стажер болдум. Андан кийин эмне болдум? Специалист болдум. Андан ведущий специалист болдум. То есть стажировка меники 2 ай 3 айга чейин уланганда 3500 сом алчумун. Зато мен ошол жактан үйрөндүм. Коллектив меня воспитал. Демек, сиз ошондой курста окуйсузбу? Я готова бесплатно практиковаться. Пожалуйста, мени алгачы, стажировка кылайынчы, практика кылайынчы, эмнени жазайын, макеттер жазайын. То есть биз даже курста стажировка калабыз да 2 айда 2 жумадайынчы. Стажировка алып туруп тапшырма берсең дагы кээ бирөө жазабайт да. Бул эми дисциплинанын жоктугу.
Ошон үчүн базовый, то есть мындай тепкич менен ошол бир курсту окуп атканда эле параллельно даже практика жүзүндө өзүңүздү упаковка кылып бир баракчаны, эки баракчаны алып иштетип көрүшүңүз керек. Билбейм, нишаңыз кандай? Байерсизби же психологсузбу же психология жаатына кеткиңиз келип атабы? Психология жаатына кетиш үчүн твердый билим алыш керек, чындап элечи. Ооба, мен психологмун, консультация бере аламын, коуч болом. Мен мисалы үчүн мына диплом алгам, коуч боло алам да. То есть дипломдорум мына турат, буякта бүт бардыгычы. Буякта и офисте да. Ошол лицензия, кичине мындай одобрение болуш керек. Мен да онлайнга чыккым келет дейт. Вместе с Илям Кундузай мыкты маалыматтарды берип жатасыз дейт. Рахмат, разбор, да? Да, отправляйте запросы, кто хочет мне задать вопрос, суроо берем деген айымдар түз эфирге кошулуп, мага жандуу суроо жооп алсаңыздар болот. 06 11 1990 дейт. 90 экөөбүз тең экенбиз. 6 плюс 2 7 8 8 плюс 1 9 9 плюс 9 18 6 9 экенсиз. Миссиябыз бир экен, менин да миссиям 9 6 9. 6 Кудай сүйгөн пенделер да, Кудай сүйгөн пендени кантип биз сүйбөй коебуз? Бирок чынын айтсам, 6 бир аз мага кичине. Интернеттен келгенде эле баштасак болмок экен дейт. Баардын өз убагы болот да. Азыр да кеч эмес. Азыр баштасаңыз кеч эмес. Саламатсызбы? Ой, саламатсыздарбы? Кандайсыз эже? Атыңыз ким? Гүлнара. Мен Бишкекте турам. Азыр мен ушул неме бүгүн 4-чү күн болуп калдыбы? Башынан бери эле запрос таштап келатам. Аны бүгүн жакшы болду жолугуп калганыма. Саламатсыңарбы баарыңар? Мен 52 жаштамын, пенсиядамын. Азыр өзүм изденип, канча 3 жылдан бери изденип келатам да. Мен пенсияга чыккандан кийин үйдөгүлөр иштебей эле коем, үйдө эле отура бер деп мени бош коюп коюшту да. Ага чейин Кыял базарында 15 жылдай содада иштедим. Анан азыр үйдө бош отургум келбей атат да, чынын айтсамчы. Мен эми азыр жашмын да, булар эми мени сыйлап атышат. Ооба, апа отуруңуз, биз иштейбиз деп, балдарым деле, күйөөм деле каалаган жагыңа барып ойноп эле, салып эле жүрө бер деп атат. А мен иштегим келип атат да, иштегим келип атат. Качан туган күнүңүз? 9-январь. Качанчы жыл? 71. Аябай иштегим келет да, менчи жоопкерчиликтүүмүн, баштаган ишиме аягына чыгарганга аябай аракет кылам да. Анан мен Гүлзат Өмүрзакова силерден окуп чыкты го, ошол кыздан Зарина экөөнөн наставничествосунда окудум. Ал жерден окуп, онлайнга чыгып, Таңдын сыры деген марафонду алып чыктым да. Алып чыгып, андан биринчи, экинчи потокту бүтүрүп иштедим дагы, үчүнчүсүнө келгенде токтоп калдым да. Жөн эле токтоп калдым, болду, ошо боюнча кайра кире албай атам. Мен билимим жетпей, өзүмө ишенбей, ушундай нерсе болуп калды окшойт да. Марафон эмне? Таңдын сыры эмне жөнүндө? Дисциплина жөнүндө? Дисциплина жөнүндө койдум эле. Эрте туруп, ыраазычылык жазып, ден соолукка кам көрүп, эртең менен басып, чуркап же велосипед тээп, жылуу суу ичип, ыраазычылык жазып, ушул нерсени мен үйрөтүп баштаганмын да. Мен эми башка билимим жок экен да, мен онлайнга чыккым келет, бирок менде башка билим жок үчүн эмне менен чыгышымды билбей, анан ошон менен чыктым да. Мен колуман келген эле нерсе ошол болуп калды. Эме да, сиз кандай өнөрлөрүңүз бар дагы? Азыр мен айтам сизге, сиз ким боло аласыз? Өнөрүм эми мен сатуучу болуп иштедим. Анан башка билбейм, башка кандай өнөрүм бар. Сатуучу болуп эле иштеп келдим. Көрдүңүздөрбү? Мына караңыздар, мына бул жакта канча кыз келиндер отурат, өнөр үйрөнгүлө, жаңы кесиптерди үйрөнгүлө да. Сиз мына миссия бир турбай жоопкерчиликтүүсүз да.
бул жакта 6 болсо эч качан таңдын марафонун баштабайт болуш керек болчу. Мыкты жоопкерчиликтүүсүз да, сиз продюсер боло аласыз, башкаларды жылдыз кыла аласыз. Наставник боло аласыз. Наставник боло аласыз, продюсер боло аласыз. Өзүңүзгө окшогон MLM'де, Cityboy'да иштеген 5 аялды аласыз. 1 айга 10 миңден, 15 миңден, 20 миңден или 2 айга аласыз. Ошолордун инстаграмын упаковка кылганды, дисциплинага түшкөндү, жасаганды, аткарганды ошолор менен индивидуально иштесеңиз болот. Бул жакта марафонуңуз канча сом турчу эле 1 айга? 500 сомбу же 1000 сомбу? 1000 сом. 1000 сом. Жакшы экен. Негизи эле дисциплина деген нерсе эме, бирок канча адам окуду, канча акча таптыңыз, канча адам келди? Биринчи, экинчи потокто 10 адам болду да. Анан эме а дегенде эле мага 100 адам келет деп күткөн деле жокмун. Ошентип көбөйөт, аны билип эле турам, бирок мындай мен үйдө отурсам деле өзүмө өзүм дисциплина кыла берем да. Мени бирөө контролдо болсо деле кагазга баягындай немелерди жазып, дубалдарга чаптап алып, мен бүгүн ушул иштерди кылам, мен ушуларды кылам деп галочка коюп, бул иштерди бүтпөй калдым, бүтүрүшүм керек деп, анан моундай 96 барак тетрадтардан бир 10 чактан ачып алгандагы ыраазычылык жазып, окуп, ушинтип эле өзүм эле убара болуп жүрө берем да. Анан балдарым күлүп калат: апа, сизге эмне жетишпей атат? Эмне эле өзүңүздү өзүңүз кыйнаган адамсыз, жөн эле жыргап эле ойноп эле жүрө бербейсизби дейт да. Азыр менде Кудайга шүгүр бардык нерсе бар менде, бирок бир нерсе эле жетпейт да, магачы бир эле нерсе жетпейт да, эмне экенин билбей атам. Мен иштешим керек да, мен вообще бош отурбашым керек, иштешим керек. Мен 1.9-мун, сиз 9.1 экенсиз. Караңыз, эми мага эмне жетишпейт? Мен азыр деген жатып алсам, ачка калбайм. Жолдошум иштейт, Иштерман. 8 кара жумуш болсо да иштеп кетет, ачка калбайбыз да. Мага эмне азап да? Но мен ошондо реализация болом. Понимаете? Ошондо реализация болом. Ошон үчүн эсте сизди аябай түшүнүп атам. Сиз деген мына жоопкерчилик ушу 5 айымды, 10 айымды алып, жоопкерчилик алып, аны ийгиликке жеткире аласыз. Сиздин эмеңиз ушул продюсер боло аласыз, инфопродюсер боло аласыз. Инстаграмда аларды жылдыз кылышыңыз керек. Жакшы чөйрөгө, анан психология жаатында кетиңиз, ушул жакта чыгыңыз десем, бул эми мындай да, билимиңиз кичине күчтүүрөөк болсо, 1000 сомдук, 5 миңдик, 10 миңдик, 20 миңдик продуктуларды чыгарса болмок психология жаатында. Бирок психология жаатында сизде билим жок болгондуктан, сизде уверенность жок. А 10 киши, анан өзүнөн өзү эле 10 киши, жана 2 айда 30 киши, 3 айдан кийин 100 киши келет деген, бул деген туура эмес түшүнүк. Сизге подсказка катары айтып коеюн, все дело в рекламе. Рекламага акча коротасаңыз, ошончо адам келе алат. Анан рекламадан да мурун офер болот. Оферлер туура түзүлүш керек, таргетинг кетиш керек. Андан сырткары таргет реклама 1000 кетип атканда да Инстаграмга келгенде баракчаңыз интересный эмес болсо, цеплять этпесе, мени катталбайт, келбейт, ал дагы роль ойнойт. Өзүңүздүн аудиторияңызга кетиргенди үйрөнүшүңүз керек. Ситибойдо канча аялдар жүрөт, только WhatsApp'та эле отуруп сатышат да, Инстаграмды иштете алышпайт. Инстаграмга витаминдерин тарта алышпайт. Соодасын, бир нерсесин Инстаграмга салып, ТикТокду иштете албайт. WhatsApp'та эле отура беришет, WhatsApp'та эле сатып, сүйлөп сата беришет. То есть ал кезектен уже мындай чыгып баратабыз да, Инстаграмда иштетишибиз керек, личный бренд чыгарыш керек. Мен айтпайм бияка 100 окуучу окутасыз деп. Ай сайын 5тен, 10дон аял алып, аларды 10 миңден, 15 миңден жандуу жолугушуп Бишкекте экенсиз, сизде бүт бар экен колуңузда. Тияктан окотто окуучум турат, фотосессия кыла албай, ошко барып. У вас все под рукой. Любой кафеняда, любой жакта оратордун курсу турат. Любой тренингке барыңыз. Бишкекте канча сон тренингтер бар, канча мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн мен эмки жума жандуу жолугушууга чакырам марафондун катышуучулары десе келе аласыз. Оштогу айым келе албайт, Баткендеги келе албайт. Сизде и так уже все есть, да? Вам здесь нужно еще расти, отучиться еще, возможно, на наставничество и пойти с четким запросом. Хочу какой-то инфопродукт себя на саатчы болом деп. На саатчы болом деп барышыңыз керек. Өзүңүздүн на саатчылыгыңызды упаковка кылышыңыз керек. Бул жактан боякта потом мне напишите, Белла Стелла, в директ, я вам сон окуучуларым бар. Ошол жака барсаңыз болот, окусаңыз болот.
же болбосо өзүңүздү наставник катары позиционировать этип чыгышыңыз керек. Анан сизге чөйрө керек. Жума сайын жанды жолугушуп, ошол 10 ай менен бирге өскөн чөйрө керек сизге. Мен Гүлзат Өмүрзаковадан оратордук өнөр курсунда дагы окугам. Анан бул силердин эртеңки СММ сабагын дагы окуйн деп ойлоп атам азыр. Ооба, окуп алсаң. Мен Бирок Инстаграмдан блог алып чыктым да, ошол Гүлзат Өмүрзаковада окуп аткан учурда ал ачып, мага жакшы жолду көрсөтүп берди. Мен ачып баштадым. Азыр менде 8000ден ашык Инстаграмда подписчигим бар. ТикТокто болсо 10.000ден ашык подписчигим бар. Анан ушул мага Гүлзат Өмүрзакованын жолу аябай жакты да. Ошол Гүлзаттан окуп мен өстүм да. Анан насаатчылыкты бүткөндөн кийин биз кеттик да, кеткенден кийин токтоп калдым да. Мен Гүлзаттын жанына жылбай эле жүрө беришим керек экен эле да. Анда жылбай жанында жүрүңүз. Ошон үчүн мен Балтабаев круто дейт. Мына вот ошон үчүн могу кыздар 5 кыз аркаман 1 жылдыкта жүрөт да. Дисциплинада. Мен балким күчтүү көрүнөм силердин астыңарда. Мен деле окуп атам го. Менде да сопровождениеде консалтингде жүрөм го 400.000де. То есть ошол дагы окууму улантайын деп атам. Силерден дагы окуйм. Гүлзатка дагы жармашам. Ал кызды аябай сыйлайм мен устатым катары. Башында жаңы эле көргөнүмдө эле болду, мен сенин артыңан калбайм дегем. Эми буюрса улантам дагы. Рахмат сизге. Чоң рахмат мени кабыл алганыңар үчүн. Ишиңерге ийгилик каалайм. Өсө бергиле, өнүгө бергиле. Силерге окшогон кыздардын артынан биз дагы өнөлү, өсөлү. Аз да болсо салымыбызды кошолу элге. Чоң рахмат. Сонун, молодец сиз, азаматсыз. Күтөбүз сизди. Күтөбүз сизди по СММден онлайндан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңыз, эже? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз? Жакшы. Сиз өзүңүз көрүнбөй атасыз, бирок сүйлөй берейинби? Көрүнүп эле атам. Сен өзүң бир нерсе калдың го. Кундуз эже, буюрса сизде баягы эмеңизге барбадымбы, тренингиңизге баргам да. Өткөрбөдүбү Бишкектенчи. Анан иншаллах буюрса азыр сиздин наставничествоңузда окуган жаңы эже менен азыр иштешип атам, буюрсачы. Иншаллах өзүмдүн эме курсумду чыгарайын деп жатам да, тигүү боюнчачы. Анан разбор кылып бересизби дейин дегем. Буюрса иншаллах дисциплинага да түшкөнгө аракет кылып атам. Сиздин сабактарыңызды көрүп аткарып атам 5 күндөн бери. Буюм 5-күндө. Туулган күнүм 05-02-99. Эме туура өзүңдү таапсың, кийимдерди жасап, имидж, креатив, масштабка бизнестин адамысың да. Идеяларың көп экен, общительная, жакшы сүйлөшүп, коммуникация кыла аласың, логикаң жакшы иштейт. Элге пайдалуу болгуң келип атат. Ооба, туптура. Да, элге пайдалуу, жакшы бир кызмат кылгың келип атат, эң негизгиси. Сонун жагат мага. Сен эмесиңдай, жүрөгүң ошол нерсени каалап, просто таарыныч, мындай иштерден кетсең. Ооба. Баса ой. Түшүнбөй калдым, кандай дейсиз, Кундуз эже? Балам кичине мешайт этип калды. Соода сатыкка басым жасасаң болот, алып сатууга, товарный бизнеске, ошо кийим-кечектерди тигип атсаң, ошолорду да упаковка кылып, бренд чыгарып, креатив, имидж, бир нерселерди чыгарсаң болот. Дисциплинага түшүп, иштерман болгонду үйрөн. И элерге. Хорошо, чоң рахмат, Кундуз эже. Аллах разы болсун, балам да мешайт этип калды. Мейлиңиз. Аллах разы болсун. Жөн балам. Окей. Окей, давайте, у нас будет последний человек. Саламатсызбы? Алло. Угулбайт.
жатат, угулбай жатат. Ошон үчүн биз башка айымды кабыл алалы дейт. Кандай сонун чоңдордон бата алган дейт. Ооба, көрдүңүздөрбү? Такыр кеч эмес. Силер вообще жапчаш кыздарсыңар. Вообще молодые девочки. Саламатсызбы? Угулуп атамбы? Ооба, угулуп атасыз. Сиздин балам кичинекей болгонго бир угуп уга албай эле неме болуп кыйналып калып атам. Мен акыркы күндөрү бир нерсеге чечим чыгарышым кыйын болуп атат да. Бир нерсени баштайын деп, анан кийин коркуп эле кайрадан кое турайынчы деп эле. Туулган күнүңүз качан? 24/09/88. На самом деле разбор деген 1 саат 2 саат болот да. Сиздин атыңыз дагы влиять этет. Бул жакта сфера, аты жөнүңүз, дагы башка баардык мындай да, мисалы үчүн 1/9 болушу мүмкүн, бирок туулган күнүнүн ичиндеги цифралар башка да. Анан мен мындай үстүртөдөн айтып кетип атам. Ошон үчүн бул жакта 3-чү бир айымды коштук эле, чото көрүнгөн жок, чыгып кетсе деле сонун болмок экен. Атыңыз ким? Дагы бир Света. Света. Эмне менен Алексис, каяктан чыгып атасыз бизге? Бишкектен азыр үйдө. Декрет. Үйдөсүз, Күйөөңүз обеспечивает вас, да? Ооба. Балдарыңыз кичинекейби, канча? 3 ай. 3 ай кичинекей экен, Ого. Кушает? Хорошо. Какая цель у вас? Эмнени башталып айтасыз? Мен өзүм фармацевтмин, аптекада иштегем. Анан азыр балам долгожданный ребенок да, анан кийин ошого кайра аптекага барбай эле өзүм интернет-магазин иштетсемби, үйдө дайыма баламды жанымда алып деп ойлоп, анан бирок же иштебей эле баламды карап эле отура берсемби депчи кайра. Мен улуу кызымды ушинтип сиздей болуп төрөгөндөн кийин депрессияга кабылгам. Депрессия кабылып 6 айында 5 айлык кезинде жарым күнгө банкка жумушка чыгып алгам. Няняга таштап баштагам. Балам ооруп баштаган. Анысы аз келгенси бир комната үйдө жашачубуз, Сталинкада, ал кухняда жашачу нянечкабыз. Анан катуу кармап коюп атканбы, урушуп койчубу? Мен ал кезде даже эшикке алып чыгып баланы прогулкага, свежий воздухка чыгарыш керек экенин билчү эмесмин. Бала өзү эле сүйлөп кетет, бала өзү эле өнүгүп кетет деп ойлочумун да. Менде первый ребенок понимание болгон эмес. Азыркыга чейин жана баштарын тарттырып жүргөнүм ошонун кесепети. Тили чыкпай, задержка ЗППР деп, дизлалия деп диагноздор коюлгандан соң азыркыга чейин ЭД, микрополяризация головного мозга жана ар кандай витаминдерди ичип, логопед, дефектологдор менен иштешип келебиз. То есть ошондо акча табам дегеним бул жактан чыгып кеткен да. И эмне дейт эле, тем более долгожданный ребенок болсо, хотя бы 1 жыл болсо келатат да. Буштан чыгып, кыш бою жөн эле үйдөн отура бербестен, ошо окуңуз. Байырство деп атасызбы? Байырствону окуңуз, СММди окуңуз. Ошол 1000 сомдук, 2000, капчыгыңыздан билбейм 5000 болсо да чем көйнөк алып, бир нерселерди алгыча, андан көрө ошону өзүңүзгө өнүккөнү мээңизге ошо чөйрө менен окуңуз да. Ошолорду окуй бериңиз. Окуп, баарын подряд эмес, биринчи, экинчи кылып окуп өнүгө бериңиз кышы бою. Кыш качан, суук качан кетет? Март, апрелге чейин, майга чейин окуп балаңызды жакшы, здоровый кылып, иммунитети күчтүү кылып, торолтуп алышыңыз керек да. Сиздин эң биринчи максат. Азыр сиз иштейм деп аптекага чыгып, бир кызды алып келип, аны бактыртып, сүт, чай, анан смеське өтүп, то есть сиз бул акчаңыз жака чыккан сайын еще боюңуздун баары болуп, как бы тынч эле, я рекомендую, мен өзүм башыман өткөн, тынч үйүңүздү алып аракет кылсаңыз болот. Анан үйдө отурганда жумуштар мына, мисалы үчүн айтып, хотя бы СММди деле окуп алсаңыз, Instagram баракчаны вообще болбой калды дегенде 5000 сом калып барасыз да. Бир баракча.
эки баракчаны алсаңыз деле 5 миң, ана бир айдан кийин, 2 айдан кийин 7 миңге көтөрүп алсаңыз деле 15 миң жөнүнө табасыз да. Билбейм, аптека 9 миң аласызбы, полставки канча аласыз. Но суть в том, что балаң жанында телефонуңду алып, даже менеджер болсоң делечи, жооп берип, бир нерселерди кылып, ошол клиентти алып, таап, сүйлөшүп, иштеп кетиш да өзүңүздөн болуш керек да. Ушул үйдөн отуруп дагы өнүгүп өсө берсе болот, акча тапса болот. Вот мен үйдө отуруп эле акча табам го, по сути карагандачы, мындайча караганда. Я даже вот сижу, чтобы вы понимали, вот мой офис, вот я здесь сижу и провожу уроки. И вот у меня дома, у меня офис, вот все. То есть именно ушул сиз азыр мындай депрессияга түшпөстөн, именно ушул балам сиз алдыгындай кезинде, мына бул кызым, ушундай баламдын жанында отуруп, кантип хотя бы 5 миң сом таба алам, бир айда 5 миң, кантип таба алам, 5 миң тапсам сонун болот эле деп мындай запрос менен келдим эле. Ошонун аркасынан ушундай болду да. То есть биринчи айда 5 миң, экинчи айда 8 миң, андан 10 миң, 15 миң. Ошентип өсүп келгем да. То есть мага сразу эле мындай миллиондор башыма келген эмес да. То есть акырындык. Мына мисалы үчүн азыр сизди байыр болуп, давайте наставник болуңуз, байырлерди 15 миңден үйрөтүңүз, 20 миңден үйрөтүңүз. 2 айга байырге наставник болуп чыгасыз 15 миңден. 5 ай сайын 10 окутуп эле 100 миң, 150 миң таба аласыз деп айта албайм, себеби сизде билим жок, түшүндүңүзбү? Ошол билим болуш үчүн сизде акырындык тепкич менен ошону үйрөнүп, өзүңүзгө уверенно, четко, практика убакыт өтүш керек. Мага чейин сиз аны семечкадай чабып калышыңыз керек, СММди дагы, байырствону дагы. А потом а дальше уже, то есть балаңыз уже эмгектеп, уже монтип баштаганда дагы бирөөгө бере албайсыз да. То есть ишенимдүү бирөө болуш керек, ага да зарплата бериш керек. Нянечка жалдаган күндө дагы. Ошон үчүн я вам рекомендую. Вот сизде абалда болгон да, ошондо акчам жок. Я вот все свои вот такие вещи, платья, комбинезоны семирип кеткем. Себеби дегенде обида, үйдө отура берсең, чындап настроениең да түшүп баштайт. Не могу это объяснить, но депрессия болосуң, өзгөчө иштеп акча кармап жүргөн аялга кыйыныраак. Мен ошо иштеп акча кармап жүргөн айымдардын катарында болчумун. Потому что 20 жашымда Италияга кетип, 23-үмдө ата-энеме Бишкектен үй алып берген, машина алгам. То есть Дордойдо иштеп жүрчүмүн 18 жашыман бери. Көлдө өрүк сатып жолго чыгып, то есть я с детства в труде, эмгектемин. Акча кармап көнүп калгам. Сиз да акча кармап көнүп калгансыз да, дайымачы, и вам депрессия болуп атасыз да. Хотите ребенку что-то купить себе, куда-то поехать, торговый центр и так далее. То есть это я проходила, то есть у нас боль ушел, акчага келип такалат го. Вот лучший вам совет, что миссияңызда уюштурбайбы, то есть только выгоданы көргөндө гана кыймылдайсыз да, кыймылдаш оор сизгечи. Недовольный боласызбы, недовольный болуп, эч нерсе жакпай, максаттарыңызга жетпей. Миссия 3. Самая эффективная миссия. Сонун. Энергияңызды көтөрүңүз, өзүңүздү караңыз, балаңызды сиздин эң биринчи максатыңыз балаңызды жакшы дени сак кылып өстүрүү. Бул жакта караңызчы, бул жакта 1 айым турат, 6 жыл, 7 жылдан бери бала суранышат. Бала боло албай жүрүшөт. Дени сак бала алуу болдуңуз, уже шүгүр. Эми наоборот, бул деген депрессия эмес, кайра ушул возможность, именно ушул балам менен үйдө отуруп калганда, эки балам менен мен ким жумушка алат деген запрос мени ушул точкага алып келди мына. Ушул точкага алып келди. Поэтому это наоборот мүмкүнчүлүк, возможность. Ошо мен постоянно баламды жаныма алып, мындай ишенбейм да, өзүм баягы көпкө күткөнгө дайыма жанымда болуп иштейин депчи. Мына мамочка в декрет, мына мамочкалар барбы? Мына эффектен төрөгөндөр. Мына бу жакта кыял эмеде иштейт. Марафон похуденияда куратор болуп иштейт. Балыкчыда жашайт. Куратор болуп бар берет, эмне тамак жедиң, ана сүрөт жөнөт, давай деп. Онлайнда отуруп алып эле аларды контролдоп коюп акча табат. Можно и так зарабатывать деньги. Сиз азыр бир жакка барып, мен Кундуз эжеден 5 миң сомго окуп, 100 миң сом кирешеге чыккам, iPhone 13 Pro Max алгам. О, спасибо тебе, дорогая. Да, эмне үчүн бул мындай кирешеге чыккан айтайынбы? Сабак окуп атканда эле Кундуз эжеке эмне жазайын, эмне кылыш керек, кандай жумуш бар? Аркабыздан койбой кураторду кечке жазгылап
акырында кутулуп алды деп бир жумуш берди келет. Практика алганбыз, баарын жасап аткарды. То есть өнүгөм, өсөм деген айым ошондой болот. Мисалы үчүн, у вас самое лучшее время сейчас делать классные рилсы с ребенком, коляска менен. Жакта да рилс курс аткан дагы бир айым бар. Коляска менен бабасы менен эшикке чыгып прогулка кылып эле, рилстер тартып эле, видеолор тартып эле зарабатывает тоже деньги. Боже мой, пожалуйста, я тебя очень умоляю, Диана. Иди. Ага, рахмат сизге. Рахмат, чоң рахмат. 4 үчкен, 4төр өзгөчө максаттары көп коюп алып, жете албай эле кыйналып жүрүшөт. У нас какое-то вот здесь время произошло. Эме болот, то есть целдерди көп коёт, бирок ошолорго жете албай эле недовольный болуп атат да. Мен мунуздан окуп 300 миңге чыгып 3 iPhone алмаштырдым. iPhone 15 алдым азыр. Наставничествосуна окугум келет дейт. Классно, дисциплина дейт. Мен да ошондой абалдан келдим азыр, шүгүр, балдарым чоңойду, эми өзүмө убакыт таап баштадым. Наоборот, балдар менен деле баштай берсиңер керек да. Вот балдарымды ошол кезде мына уктатып коюп туруп, келчимин да ушинтип кухняга келип, ушинтип эфирлерди өтүп, сабак өтүп, ал кезде эфириме 2 киши кириши деп кой. Болбой эле блогер сезип өзүмдү кыла берчимин да. Силерге дагы совет, бир подписчик кирсе дагы зритель. Ведите так, как будто вы на сцене. TikTok видеолорду жазачымын, ошол жакта 5 окуучу болсо дагы чын жүрөгүм менен аркасынан түшүп алып, эмне аткардыңбы деп чалып алчумун ишөчү. Кана тапшырма, кана жөнөт, эмне жоксуң, сторис жаза депчи. Ошентип баштагам мен. Сразу болуп кеткен эмес бардыгы. Так, бизде уже 1 саат убакыт өтүп кетиптир. Так. Минура Салижан, мен онлайн иштейм, Кундуз эжеден окуп, 7000 сом койсомон болуп, жумасына рилс тартканы 1-2 жолу барып коем, уялганымдан дейт. Ой, мен деле азыр мисалы үчүн Заткан Жусуповага СММ издеп атам, 15 000 төлөнөт, Бишкекте жашаш керек. Бирок менин эмеме кол алдыма келет. Мен кол алдыма келгендиктен көбүрөөк иштешебиз экөөбүз. Мындай катуу сүйлөгөндө ыйлап качып кетпеген, смелая, бодрая, гибкая кыз болсо, бирок мен менен өсөт да. Так армиядан чыкканда эле 2 айдан кийин вообще любой жерде кирип батып иштеп кетет. Кылганы мен үчүн болсо, 15 000 зарплата алып, то үйрөнүп, такшалып, кийин любой жерде камчы салдырбай иштеп кетиш өзүндө болот. Мен билимиңизди алып калайын деп аракет кылып коркуп атам дейби, көрүп атам. Дисциплинага түшүп атам, иншаллах да чибир айым. Сонун ийгиликтерди каалайм. Сонун халал жумуш экен. Адал. Сонун көйнөктөрдү тигип, сатып, чыгаруу, тигүү, бычы курсу. Сиз финтехти жана АУПКРди кантип бүттүңүз? Мен АУПКРге отчисление болуп калгам дейт. Финтехти бүткөм, кызыл менен бүткөм. АУПКРге болсо биринчи курсту оффлайн окуп туруп, андан кийин онлайнга которулуп, Италияга иштегени, окуганы, ата-энеме жардам бергени, кеткен мигрант болуп. Ата-энеме Бишкектен үй алып бергем, өзүмө машина алгам. Анан 26 жашымда турмушка чык, 26-га чыгып кеттиң деп мени мажбурлап алып келип, анан бияка турмушка чыгарышкан. Шүгүр. Шүгүр де. Аманат де. Сизден окугум келип атты. Келиңиз, 3500 сом. Эртең акция бизге токтойт, айымдар. Онлайн курска 3500 сомдук акция. Эртең суббота, черная пятница, белая пятница, благословенная пятница токтойт. Ошондуктан, да, негизи адамдарга дисциплина, дедлайн бербесе жүрө беришет да. Ошондуктан эртең бул акцияны токтотуп, өзүнүн туруктуу баасына келет. Бул марафонго гана, сиздерге гана ачылды, айтылды. Мен инстаграмымда бүгүн благословенная пятница болгондуктан айтылды. А так эң биринчилерден болуп силер уктуңар. Кийин 1 ай 1 декабрдан баштап 1 январга чейин мен менен болом десе, дисциплинага түшөм десе, онлайн инстаграмын упаковка кылып, алып барып СММ жаатында курс окуйм десе, келиңиздер, 3500 сом. 1 декабрга чейин да. Сизден окугум келип атат. Бул билбей, я кого-то добавила. Кандай сурооңуздар бар?
Я кого-то добавила, не могу этот сделать, выключить, не могу удалить. Буюрса эртең жолугушууга барганда дейт. Эртең жолугушуу болуп атабы? Менин командам жолугушуу уюштуруп атабы? Түшүнбөдүм. Пожалуйста, айтып коюңуздарчы, эртең жолугушуу барбы биз менен, силер менен? Айымдар, ойлонбой окуңуздар, мыкты деңгээлде окуп атканыңыз айым дейт. О, классно, спасибо тебе большое. Думаю, что за красавица? Да, ждем вас. Барыңыздарга рахмат. Ыраазычылык билдирем. Эртең биздин итоговый эфирибиз болот экен. Эртең анда суроо жооп кылсак болот. Же болбосо мамиле же коммуникация жөнүндө сүйлөшсөк да болот. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Барыңыздарды жакшы көрөм. Всех люблю, всех целую. Карыз болоюн, онлайнга бөлүп төлөйүн дейт. Онлайнга бөлүп төлөп окусаңыз болот, ооба. 1-декабрга чейин 3500 сом, 3500 сом мисалы үчүн үйдө отурган айым үчүн 1-декабрга чейин канча убакыт бар? Дагы 10 күн бар экен, 1000 сом, 2000 сом, 500 сомдон бөлүп 1-декабрга чейин макул ушун марафондун катышуучуларына бөлүп төлөө системасын берели. Жолугушуу жок, адашып калгансыз го дейт. Ооба, эртең жолугушуу жок. Мен эртең бүрсүгүн эс алам, үй бүлөм менен болом. Эмки жума жолугушуу кылалы. Эмки жума вторник же среда анонс берем. WhatsApp группага кошулуп, ошол жака кайсыл кофейняга кофе ичкени же болбосо мен офисиме чакырамбы, ошол жака адрести, саатты жөнөтөм. Макулбу, барыңыздарды күтөм. Алгоритм запусков чатка дагы анонс берилет. Жок. Суббота жолугушсакпы дегем. Суббота жолугушсакпы дегем. Бирок суббота, воскресенье үй бүлөм менен болгум келип атат, эс алгым келип атат, уруксат берсеңиздер. Эмки вторник жолугалы же среда жолугалы. Барыңыздарга рахмат.